рұқсат берілет дегендин бүтүндөй бүт баары калп. Баары жалган жомок. Силерге буйрук берилет, барып аткарасыңар ошону. Силерге буйрук берген кезде дагы аткарган кишилердин жоопкерчилигин ушул жерде караш керек болуп калды. Кыргызстанда соңку 1 жылдын ичинде мыйзамсыз кармалып, негизсиз кайрадан бошотулуп аткандар канча саны. А сиздерге 2 күн жетиштүү болуп атат. Аны кармап барып, пөстөгүн кагып, кечирим суратып, кайрадан чөгөрөтүп чыгарып коюш. Бул жакшылыкка алып келбейт, урматтуу коллегалар. Дагы бир жолу айтам мен, негизибиз өтө чоң. Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, ал жерде принципиалдуу маселелер өзгөрдү. Мына бүгүнкү күнгө бул сиздер мындан 3,5 жыл баштагы сунуш кылган мыйзам ал принциптерге туура келбейт. Мейли эл аралык дейсиңер, кандай десеңер, кандай деңгээлге койсоңор койгула, мен сиздерге 15 мүнөттүн ичинде далилдеп берем. Бул таптакыр туура келбейт. Нукура башаламандык алып барасыңар. Мына сот системасын реформа кылабыз деп 5 кодексти кабыл алып, пакети менен сиз айткандай. Натыйжада бүтүндөй сот системасы 1,5 жылга чейин шал абалында иштебей туруп калды. Кимдин чөнтөгүндө калыңыраак акча болсо, эски мыйзам менен иштеп, акчасы жокторго жаңы мыйзам менен иштеп, бүтүндөй элдин терисин шылып алган учурга келдик. Бул боюнча дагы чоң сөз болот, Кудай кааласа. Ошондуктан сиз сөздү көбөйтпөңүз. Эгер сөздү көбөйтөм десеңиз, ар бир беренеси боюнча мен суроолорумду берем. Аларга жооп беришиңиздерде менин күмөнүм пайда болуп калат. Мен сунушумду добушка койсоңуз, Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу бүт бардык идеология түп тамырдан коопсуздук боюнча маселе өзгөрдү. Башта ички тартипти камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн эле. Азыр өкмөт деген түшүнүк жок. Качан өзгөрттүңөр? Качан өзгөрттүңөр? Биринчи окууда качан кабыл алыңар? Жок, кечирип коебуз. Жок. Концепциясынан баштап аягына чейин мунун бүт баарын кайрадан карап чыгышыбыз керек, зарыл. Бизге урматтуу кесиптештер, ар бир жыйынга барганда, жолугушууга барганда соттун абалы боюнча, милициянын абалы боюнча, прокуратуранын абалы боюнча ыйлабаган инсан калган жок Кыргызстанда. Боздобогон, сыздабаган киши калган жок. Мына Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мырза келгенде биринчи жыйын өткөргөндө айткан. Прокуратура кызматкерлерине кайрылып, канымды гана ичкенсиңер деди, харамалар, канымды гана ичкенсиңер деди. Бул менин сөзүм эмес, Өзбекстан президентинин сөзү. Мына дал ошондой жагдай бүгүн Кыргызстанда түзүлгөн. Биз түйүнөн баштап башкадан карап чыгышыбыз керек. Түйүнөн баштап биздин коопсуздук кызматкерлери элибиздин коопсуздугун камсыз кылат деген идеологияга өтүшүбүз керек. Ошон үчүн Жанар Кубанычбекович, менин сунушумду добушка коюң, өтпөй калса талкууну улантабыз, анда берене боюнча кетебиз. Рахмат. Менде саламатсыздарбы, менде бир суроо бар да. Азыр беренелерге өткөндө беренелер боюнча да суроолор болот, албетте. Анан сиз айтып атпайсызбы, 4 жылдан бери комиссия иштеп атат депчи. Саламатсызбы, мен бияктан. Комиссия иштеп атат деп, анан комиссия ушул элементарно биринчи окууга алып келатканда, правительство деген эме, правительством Кыргызской республики дегенде кабинет министров алмаштыра албай койду 4 жылда. Саламатсыздарбы, УКМК Жумабаев. Бул мыйзам долбоорлор азыр биринчи окууда каралып атат да. Буга чейинки берилген ошо 6-чакырым депутаттар жана комитет караган сунуштун баары экинчи окууга каралат. Комитет менен чогуу иштегенбиз. Ушу кабинет министрдин баарын жаңы конституцияга ылайык келтирүүчү сунуштун баары даяр. Анын баарын экинчи окууга сунушталат. Мен кечирим сурайм, мен депутат катарында, эл өкүлү катары айтып атам да, мага мисалы келген кагазда азыр ошондой эле жазылып турат да. Анан кийин мен кантип добуш берейин? Эгер силердин кагазыңарда башка нерсе болот, менин кагазымда башка нерсе болот, кантип добуш берейин азыр? Уруксатпы? Туура, биз азыр каралып аткан редакциясында ошондой. Бирок азыр биринчи окууда жогорку кеңештин регламентине ылайык биз өзгөртө албайбыз да. Экинчи окууга ал сын пикирлер берилген, башка комитеттерде айтылган. Рахмат. Мындай кезексиз айтып коюшка туура келет да, могу жигиттергечи. Силер Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламентин жакшыраак билесиңерби?
Биринчи окууга дегенден кийин биринчи окууда кабыл алынган болсо, экинчи окуудагы режим менен кетет. Экинчи окуудагы режимде редакциясын өзгөртүү киргизе албайсыз, сиз концепциясын эмес. Кайдагы нерселерди айтып атсаңар силер? Биринчи окууда кабыл алынганда, биринчи окуу мезгилинде айтылган гана сын пикирлерди киргизгенге укугуңар бар. А башкасын киргизе албайсыңар силер. Эми баары калып ошол регламентти окутасыңарбы келип? Же жаттап алдыңарбы биринчи окуу режим, экинчи окуу дегенди? Андай болбойт. Азыр ошон үчүн жанагы түшүнүктүүрөөк болуп, мен убакытты кыскараак пайдаланайын дедим. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн андай жарыш сөз ачсаңыз, жарыш сөзгө жазып коюңуз мени. Жарыш сөзгө жазып койдум. Адагыңыза майшы. Мен дагы өзүмдүн сунушумду айттым. Жалпысы ушул биринчи окуудан жогорку кеңештин жалпы жыйынында карап көрсөк деген. Микрофонуңузду андырып алсаңыз, адагыңыза майшы. Рахмат. Эгерде сөз болгон болсо, мен азыр тактап туруп, дагы бир жолу өзүмдүн пикиримди айтам. Могул жерде кесиптештер айткан маселени 50-50. Бирөөлөр айтат, абдан кылдат окуп чыктым дейт. Кылдат окуп чыккан киши эч качан буга макул болбойт. Бул бир. Экинчи жагы, бизде бир кемчилик бар. Мыйзамды кабыл алып атканда бир кишинин сүрөтүн көрүп туруп алабыз да биз. Ушу киши сунуштап атат, ушу киши иштейт экен. Жок. Келет кетет кишилер. Бүгүн мыкты иштерди жасап атат деп мактап аткан кишиңер эртең жок. А мыйзам ондогон жылдар бою калат. Кеп мыйзамда, кеп адамда эмес. Ошон үчүн ким кандай иштерди жасап аткандыгы жөнүндө мыйзамды талкуулап атканда баа берип, жасакерлердин önүн токтотушубуз керек. Мыкты иштеп аткан жигиттер, кыздар бүгүн кетип калат. Мен айтканымдын себеби, биринчи конституция өзгөргөндөн кийин бүтүндөй концепция өзгөргөн. Кыргыз Республикасынын жарандарынын тынчтыгын камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн. Баштагы конституция боюнча. Аны дагы мен эмес өзүңөр кабыл алгансыңар. Урматтуу өкмөт деп аткандар. А кийин азыр өкмөт деген түшүнүк жок болду. А могул жерде жок дегенди, урматтуу кесиптештер. Корутундусунда карабайсыңарбы? Мыйзам долбоорунун демилгесинин субъекти Кыргыз Республикасынын өкмөтү деп турат. Жок киши сунуш кылды муну. Биз ушуларды кепилдик алабыз, мойнубузга алабыз деген кишилер бар эле. Алар жок азыр. Бирок өкмөтү деген жазуу турат. Мен Рустам Алайбек уулу, сиздин кесипкөйлүгүңүздө эч кандай шегим жок. Мен сын пикир айтсам, мага дагы көзүңүздүн формасын өзгөртүп карабаңыз. Кепсиз жөнүндө кетип бараткан жок. Мени коркута албайсыңар, билесиңер аны. Кызарасызбы, олоюп карайсызбы, мага так таасир кылбайт ал. Аны башкаларга караңыз ошондой кылып. Мен сиздин кесипкөйлүгүңүздү билем. Сизди кайсы жетекчи келген болсо иштен бошотот, бир айдан кийин кайра чуркап издеп алып келет. Себеп өздөрү даяр эмес кишилер келет жетекчиңер. Ким иштейт? Алайбек уулу иштейт болуп, кайра эле сизди чакырат. Ошон үчүн жүрөсүз 30 жылдан бери эң мыкты кесипкөй болуп. Ишиңиз илгерилей берсин.